Шайырбүбү Абдрашитова ардактуу донор. 19 жашынан баштап 25 жыл бою тынбай кан тапшырган. Буга иштеген иши жана канынын группасы сейрек кездешүүчүлөрдөн экени себеп болгон. Төрөгөн аялдарга, балдарга, ооруларга кан керек болгон убактарда тапшырчубуз. Ар бир 2 ай чайын кан тапшырса, анын эч кандай зыяны жок. Ошондо бир жылда кээде 4 жолу, 5 жолу, кээде 3 жолу состояние жараша ден соолукка мунун зыяны жок. Наоборот, кайра жакшы ден соолукка омалаживать этет, жашартат дегендей. Ардактуу донор бүгүн кан тапшырган жок. Анткени анын жашы 60ка толгон. Бирок майрамда өзү сыяктуу ардактуу донорлор менен сыйлык жана белек алды. Индира Халиева болсо биринчи жолу акцияга катышып кан тапшырууда. Буга чейин эле кан тапшыруу оюнда болгон. Эми чыгынып, ыйык Рамазан айында кайрымдуулукта болсун деп келдим дейт донор. Кайрымдуулук иш кылып, Кыргызстанда кичине болсо да жардам этсин деп, ошо кайрымдуулук иш менен ушул жака келип кан тапшырып атам. Эмесе оорчулугу деле билинген жок. Өзүм да азыр жакшы эле сезип отурам. Мен эми ушундай кайрымдуулук иш болсо келип тапшырып турам. Дарыгерлердин айтуусунда каалоочулардын баары эле кан тапшыра албайт. Алгач врачтардын лабораториянын көзөмөлүнөн өтүшү абзел. Кан тапшыра турган адамдар бизге келердин астында бир 2-3 күн майлуу тамактарды жебей, ачуу, алкоголь ичимдиктерин ичпей, жакшы даярданып келиши керек. Өздөрүчө чайды, сууну көбүрөөк ичиш керек. Сүт тамактарында ичкенге болбойт, айранда ичип келгенге болбойт. Алардын баарын ичкенде анализдери туура эмес чыгып калат. Кандын курамында гемоглобин жана кан басымдын нормада болушу да негизги талаптардан. Аялдардын каны 120-140, эркектердики 130-165тин айланасында болушу керек. Мындан жогору же ылдый болгон учурда канга донор боло алышпайт. Кан тапшыра турган адамдын кан басымы 100дөн кем эмес, 180ден жогору эмес болушу керек. Мына азыр мен дагы кан басымымды текшерип жатам. Дарыгердин айтуусунда менин кан басымым 170 экен, демек кан тапшыра берсем болот. Жаш өзгөчөлүктө мааниге ээ. Донордун курагы 18 жаштан кем эмес, 60тан ашпаган болушу зарыл. Кан тапшыруу акциясы жыл сайын 14-июнь дүйнөлүк кан донорлорунун күнүндө өтүп турат. Максаты коомчулуктун көңүлүн кан тапшырууга буруу. Дарыгерлердин айтуусунда бир адам кан берген учурда 2 адамдын өмүрү сакталып калат. Кан берүүнүн эч кандай зыянчылыгы жок. Канды регулярдуу бергенде бул ички жанагы красный костный мост деп коебуз да, биздин чучугубуз бар го. Ошол чучук ойгонот да, ойгонуп жаңы жаш клеткаларды кан системасына ыргытып турат. Акцияга келип кан тапшырууну каалап кезек күткөндөр көп. Булардын арасында кадрдык донорлор, ардактуу донорлор жана биринчи ирет келгендери бар. Негизи кан борбору мындай акциялардан 300дөй адамдан кан алышчу. Бул жолку иш-чарада каалоочулар көптүгүнөн кан алуу кечке чейин уланды. Бурулай Пусурманкулова, Тимур Сыдыгалиев, Коомдук биринчи канал.